Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин дагы бир кызыктуу темабыз бул тамак сиңирүү системасы. Бүгүнкү темада карала турган суроолорубуз тамак сиңирүү, ооз көңдөйдөгү тамак сиңирүү, тил жана шилекей бездери, ашказан, ичеги жана алардын функциясы, тамак сиңирүү органдарынын оорулары жана сиздер үчүн пайдалуу кеңештер. Тамак сиңирүү бул татаал процесс болуп, анда тамак сиңирилип, адамдын жашоосу үчүн керектелген энергияга айланат. Ооз көңдөйүндөгү тамак сиңирүү. Ооз көңдөйү булар тамак сиңирүү системасынын баштапкы бөлүктөрү болуп эсептелинет. Ооз көңдөйү алдыңкы жана арткы бөлүктөрдөн турат. Алдыңкы ооз сыртынан эрин жана уурт, ичинен кырка тизилген тиштер жана алардын тамырлары бекиген бүйлө менен чектелет. Ооз көңдөйү сыртка ооз тешиги аркылуу ачылат, ал эми арт жагынан болсо кулкун менен чектелет. Тил жана анын функциясы. Ал сыртынан былжырлуу кабык менен капталган. Тамак ашты чайноодо, жутууда, ошондой эле сүйлөгөн учурда табыштарды пайда кылууда тилдин кызматы зор. Ошондой эле тил даам сезүү органы болуп эсептелинет. Шилекей бездери. Шилекей бездери шилекей бөлүп чыгаруучу орган. Тамак сиңирүү органдарынын башталышы болгон ооз көңдөйүнүн негизинен 3 чоң шилекей бездери курчап турат. Аларга кулак алдындагы, жаак алдындагы жана тил алдындагы бездер кирет. Булардан башка ооздун ички былжыр челинен орун алган көп сандаган майда бездер бар. Алардын ичинен эң ириси бул кулак алдындагы без болуп эсептелинет. Ашказан көңдөйлүү булчуң орган. Тамак сиңирүү жолунун бөлүгү кызыл өңгөч жана 12 ичегинин ортосунда жайгашкан. Ач курсактын көлөмү болжол менен 1,5 литрди түзөт. Тамактангандан кийин адатта 1 литрге чейин жетет, бирок 4 литрге чейин чоңоет. Ичеги. Ичегилер бул тамак сиңирүү жолунун акыркы бөлүгү жана өтө маанилүү. Ал көптөгөн пайдалуу заттарды бузуп, сиңирип, ичеги карындарды денени тазаланбаган жана керексиз нерселерден арылтат. Орточо алганда чоң кишинин ичегилеринин узундугу 3 метрден 5 метрге чейин жетиши мүмкүн. Ал эми диаметри бөлүмүнө жараша 2-12 сантиметрге чейин жетет. Ичеги 2 чоң бөлүктөн турат: ичке жана жоон. Тамак сиңирүүдө башка органдар деле катышат. Боор. Боор майларды синтездөөчү өт суюктугун бөлүп чыгарат. Өт суюктугун топтоп ичегилерге өткөрөт. Уйку же ашказан астындагы без. Уйку бездин ширесин бөлүп чыгарат жана инсулин, глюкоза затын жөнгө салуучу гормонду бөлүп чыгарат. Төмөнкү слайдда сол жактан боор, оң жактан уйку бези жана өт көрсөтүлгөн. Тамак сиңирүү системасынын функциясы. Тамактын даамын аныктоо, чайноо, шилекейди аралаштыруу 1-2 секунд жүрүп, ал ооз көңдөйүндө жүрөт. Жутуу 3 секундке чейин созулуп, ал кулкун жана кызыл өңгөчтө жүрөт. Тамак сиңирүү 2 сааттан 5 саатка чейин созулуп, ал ашказанда ичегидеги кыймыл 10 сааттан жана бир нече күнгө чейин созулушу мүмкүн. Ал эми тамак сиңирүү системасынын оорулары. Гастрит бул ашказан дубалынын ички былжыр челинин сезгениши жана анын бир катар функцияларынын бузулушуна алып келет. Бул жерде көрсөтүлгөн оорунун алдын алуусу жана ошондой эле аны дарылоо. Сиздерге кызыктуу болгон пайдалуу кеңештер. Алма тамак сиңирүүнү нормалдаштырууга жардам берет. Алманын курамында алма жана тасыл кислоталары ичеги карындын жакшы дарысы деп эсептелинет. Кызылча. Кызылчаны күнүнө бир маал ач карынга кайнатылган же чийки абалда жесеңиз, ал организмдин иммунитетин жана гемоглобинин көтөрөт. Кулпунайдын ширеси боорду жөнгө салат. Эгерде аны ач карынга ичсеңиз, 1 уч мөмө жей аласыз.
Демек жыйынтык: адамдын күндөлүк тамактануусу анын энергияга сарптаган чыгымдарынын жабышы керек жана кадимки жашоо үчүн зарыл болгон бардык заттарды камтышы керек. Бышыктоо үчүн үй тапшырма. Ушул слайдты паузага коюп, тамак сиңирүү системасынын органдарынын топографиясын чийип белгилеңиздер жана ушул диаграммага салып, боордун жана уйку безинин айырмачылыктарын жана окшоштуктарын жазгыла. Сабак аягына жетти. Кийинки жолугушууга чейин.